Биринчи кабаттын көрөлү. Жүргүлө. Бул жерден көрүнүш. Түшүп келе жатып кофе деп коюпту. Бул холл. Атайын 4 метр калтыргам диванга. Молдингтерин да спинкага ылайыкташтырып чаптаганда, азырынча убактылуу топкадан алып келип койдум. Баягы отура калып, жата калып, Кадырбек тартып берген сүрөттү карап бир суктанып жатканычы. Көлдөгү Григорьевка айылындагы чоң суу коктусундагы экинчи көл. Видеолору бар го. Көрүнөрү айтканымдай эле чоң эмес, компактный бир үй бүлөгө ылайыкташып салынган үй да. Үй спальня, санузел. Санузел эме. Видеолору көрсөтүлгөн го. Муну кененирээк болсун деп тиги бөлмөгө чыгарып койгом. Андан эми такыр эле кичиндерип калган жок. Диван турса, шкаф, стулдар болот айтор. Калгандары кенен эле. Уктоочу жерлерге баягы теплый пол эмес да, радиаторлор коюлганда жанында приточный клапандар сөзсүз. Бул жерлерди эми гардеробко калтырып койгонбуз. Асман мебелге кайрылабыз да жакындачы. Кухняны кычыратып жасашты. Эми шкаф, гардеробторду жасагандарын көрөбүз да. Мына проект экинчи кабаттыкы. Салып жатканда баягы бир өзгөрүүлөр болду. Тепкич узундугу батпай калып санасак, мындай эмес тигиндей жасадык да. Бул эми биринчи кабат, подвал. Вентиляция болсо биринчи кабаттан өйдө көтөрүлүп, ар бир бөлмөдөн приточный клапан аркылуу өйдө чыгып кетет. А чырдакты эми кандай экенин билесиңер, көрсөтүлгөн. Тепкич бүтсө буюрса, кышында кандай экенин барып көрүп келем го.